Бактиет Аманат YouTube каналынын көрөрмандары. Арбаңыздар кутман кеч. Биз буга чейин мына ушул имараттын конок үйүнүн күндүзгү абалын көргөздүк элек. Ал эми кечки абалындагы түнкү көрүнүшүн да сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Караңыздарчы. Ойбой. Көз жоосун алган коозду, Алды карасаң башың айланат, жогор карасаң окмуштудай көрүнөт. Не деген керемет. Бирок бир нерсени айткым келип турат. Шундай керемет, кандай кооз, кандай жумшак бир конок үй болбосун, бирок эң негизгиси баягы кыргызда сөз бар. Өз үйүң өлөң төшөгүң деп. Өзүңүн айылдагы үйүңө эмне жетсин, Кадимки эле жерге, полго апаң салып берген төшөккө эмне жетсин. Мен бул менен эмнени айткым келет болгону, мына ушул 2000ге жакын айтып атпаймынбы, делегаттар келип, доктор, профессорлор келип, чоң конференция болуп атат. Мына ошол конференцияга келген делегаттар, катышуучулар, коноктордун көпчүлүгү ушул жерге жайгашты да. Мына сырттан келген конокторго аябай бир сый урматын көргөзүп атышат чындыгында. Окмуштудай тамактарын беришип, окмуштудай мамилесин кылышып, ушундай керемет жерге жайгаштырышып, транспорттардан бери бүт, мисалы, ушул жерден больницага чейинки транспорт, жана башка бардыгы Индиядан ушул Мумбай, Ахмедабад шаарына чейинки самолет вылеттерди, самолет билеттерин бардыгын чындыгында уюштуруп карашкан экен. Алла ыраазы болсун. Керемет чоң иш-чара болуп атат. Ушундай чоң иш-чарага Аллах таалам бизди дагы себепкер кылып катыштырып атканына шүгүр кылам, жана шүгүрлөр болсун. Балким келечегибиз үчүн, алдыдагы жумушубуз, жашообуз үчүн чындыгында пайдасы тие тургандагыдай. Албетте тажрыйба болуш керек, тажрыйба алмашуу болуш керек. Көптөгөн мыкты кесиптердин ээси болгон доктор, профессор эл асылдары менен бир жерде отуруунун, бир жыйында чогулуунун өзү бир бакыт чындыгында. Кыргызстаныбызда ушундай өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарына кошулуп, бизде бирок чындыгында мыкты профессор, докторлор жок эмес, бар болгону. Момундай болгон мыкты больницалар, оборудование жана башка бир аз жетишсиздик болуп келет. Кудайым насип кылып буйруп турган болсо, иншалла ал күндөр дагы алыс эместер, достор. Дуа кылып туруңуздар.